Özüm turmuşka çıga elekmin. Bирок акыркы bir жылдарда 2-3 ай сайын түшүмдө өзүм билбеген адамдар эле турмушка чыккан болуп калам. Же ата энем эле шаштырып берип коет. Жана менин уруксатым жок эле. Керек болсо нике кыйылган да болуп калат. Муну кандай түшүнсө болот? Кандай түшүнсө болот? Түз эле түшүндүңүз, тезирээк турмушка чыгыңыз деген сөз да. Демек ойлонуп атасыз. Адам кыздардын бир аз жашы 20-дан өтүп баштагандан кийин жашоосун ойлонуп башташ керек. Турмуш куруш керек. Эртерээк баягы жаш мезгилде турмушка чыкса тезирээк бала төрөлүнөт, балдар чоңоет, кийин колунан иш алат дегендей. Жаш мезгилде ден соолук жакшы болот. Бир аз жаш көтөрүлгөндөн кийин төрөт да кыйын болуп калат. Ошого эртерээк турмушка чыгың деп аткан. Эми түшүңүзгө дагы кирип атса, демек эртерээк ойлонушуңуз керек деген сөз да. Тезирээк теңиңизди таап, ар кимди тандап жүрө бербестен, ыймандуу намаз окуган, табакел кылып, кошунадан, башкадан сурап, баш кесер жанагындай акмак адам болбосо, жакшы, адеп ахлактуу намазын окуган, ыймандуу инсан боло турган болсо, турмушка чыга бериш керек. Эми ошо түшүңүзгө 2-3 кирсе, турмушка чыгып атса, ата энеңиз зордоп берип атса, эми дагы эмне кылсын ал? Болбосо берип салабыз деген дагы бир чакырык болуусу мүмкүн. Себеби бирок шариятыбызда ата эне кызды зордоп турмушка бере албайт. Себеби кыздын уруксаты керек. Ошон үчүн анан жанагындай болуп жөнүнө жүрө берсе, тезирээк берип эл деген дагы пикирлер болуусу мүмкүн. Кээде нике кыйдырып коюп атат дейт. Бул ушунчалык сизге мындай аяндар келип атса, анан тезирээк турмушка чыгыш керек, жашоону тезирээк аракетин кылуу керек.